Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Аралыктан кайрадан сиздер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Урматтуу окуучулар, бизде бүгүн кыргыз тили сабагы болмокчу. Келгиле анда биз өтүлгөн темаларды кайталайлы. Орус тилинен кирген сөздөр. Кыргыз тилине айрым сөздөр орус тили аркылуу кирген. В, Ф, Х, Ыц, Ыч тамгалары орус тилинен кирген сөздөрдө кездешет. Мисалы: ваза, фабрика, халат, цирк, бош. Сиздерге суроо: кайсы сөздөр орус тилинен алынган сөздөр? Экранды карайбыз. Ооба, туура айтасыңар. Цирк, халат, фабрика, ваза, бош деген сөздөр орус тилинен алынган сөздөр. Биз бүгүн жаңы тема менен таанышабыз. Сабактын темасы өтүшкөн тамгалар. Сабактын максаты өтүшкөн тамгаларды билип аласыңар. Алардын айтылышын, канча тыбыш жана канча тамга берерин билип аласыңар. Таза, сулуу жазуу менен сарамжал болууга үйрөнөсүңөр. Белгиле балдар, анда биз өтүшкөн тамгалар менен танышалы. Ё, ю, е, я. Дагы бир жолу кайталайлы. Ё, ю, е, я. Кыргыз тилинде 4 өтүшкөн тамга бар. Алар 2 тыбыштан туралат жана 2 тыбыштын ордуна жазылат. Экранда көрсөтүлгөн таблицаны карайбыз. Азаматсыңар. Белгиле балдар, өтүшкөн тамгалардын айтылышы жана жазылышы боюнча маалымат алалы. Айтылышы: юбка, юб, ёлка, кийим, чийим. Ал эми жазылышы: юбка, ёлка, кийим, чийим. Айырмачылыктарын байкагыла. Өтүшкөн тамгалар бир тамга менен жазылат, ал эми айтылганда 2 тамга угулат. Башкача айтканда 2 тыбышты берет. Белгиле балдар, биз бүгүн көнүгүү иштейли. Алгач таңкы зарядка деген текст менен таанышалы. Жусуп күн аркан бою көтөрүлгөнгө чейин ордунан турбайт. Ал апасынын буйруусу боюнча жуурканга чүмкөнүп, анда-санда жөтөлүп коюп жата берчү. Ошондуктан анын ден соолугу начар эле. Элдин балдары оюндоп, тышта жүрүшөт. Тышка аязда чечинип алып, муздак сууга түшүшөт.
Сасык тумоонун эмне үчүн сага жабышып калганын билбейм деп Айша эки чакасын көтөрүп сууга кетти. Сууга жете бергенде алды жагында көк кашка болуп күркүрөп аккан суу боюнда таңкы зарядка жасап жаткан балдарды көрдү. Бирде оңго, бирде солго бурулуп, отура калып, тура калып, бардыгы бир адамдай таңкы зарядка ойноп жаткан балдардын кыймылы Айшага абдан жакты. Менин уулум да ошол балдарга кошулуп зарядка жасаса, ден соолугу чыңалып, ыкшоолугун коет эле, деп ойлоду эне. Урматтуу окуучулар, бул текстта бизге кезикпеген сөздөр бар, андыктан биз сөздүк менен иштей кетели. Сасык тумо деген бул грипп, суук түйүү дегенди маанисин түшүндүрөт. Ал эми көк кашка, туп-тунук деген сөздүн маанисин түшүндүрөт. Ал эми ыкшоолугун деген бул жалкоолугун деген сөздүн маанисин түшүндүрөт. Келгиле балдар, биз текстке карата бир нече көнүгүүлөрдү аткаралы. Өз алдынча көнүгүү иштейбиз. Тексттин каармандарын, анда болгон окуяны айтып беребиз. Кайсыл окуя, кайсыл жерде, качан болгонун айтып беребиз. Мына ушул суроолордун тегерегинде ой жүгүртөбүз балдар. Азаматсыңар, эң жакшы. Ойлонобуз. Сөздөрдү тууралап жазгыла. Силерге бир нече сөздөр берилген. Мына ошол сөздөрдү деттериңерге тууралап, шашпай жазып, WhatsApp аркылуу кетиребиз аткарган тапшырманы. Келгиле балдар, силердин маанайыңарды көрүш үчүн Акылайдын досума деген ырын коюп берейин. Токой бобо жалгызда, тога чапа жалгызда, досторго кошулгон. Ал досторун кимдебе, алыс жактан издебе, мен мына досуммун. Мышыктагы, ыктагы, деңиздеги киттагы, жакшы көрүп чакырсаң, досуң болот бүт баары. Көңүл ачып жүргөндө, ойногонго күлгөндө, досторду топтогон. Чөйдөн коркпой келесиң, көлөңдү да жеңесиң, көп болсо досторум. Мышыктагы, ыктагы, деңиздеги киттагы, жакшы көрүп чакырсаң, досуң болот бүт баары. Мышыктагы, ыктагы, деңиздеги киттагы, жакшы көрүп чакырсаң, досуң болот бүт баары. Тең болсоң да барыңа, мен ишенген дайыма, досуң бар эң мыкты. Бирок ушул ким десең, билип алган билбесең, досуң сен эң мыкты. Мышыктагы, ыктагы, деңиздеги киттагы, жакшы көрүп чакырсаң, досуң болот бүт баары. Мышыктагы, ыктагы, деңиздеги киттагы, жакшы көрүп чакырсаң, досуң болот бүт баары. Досуң болот бүт баары. Досуң болот бүт баары. Бүгүнкү сабакка карата кайтарым байланыш жүргүзүү үчүн мен сиздерге өзүмдү ишер боюнча суроо даярдадым. Мына ушул суроолорго туура жооп берүүгө аракет кылат деп ойлойм.
3 суроо берилген. 3 варианты бар. Туура жообун белгилегиле. Канча йоттошкон тамга бар? Туура сөздү белгиле. Көк кашка деген сөздүн мааниси кандай? Ойлонобуз, сиздер үчүн тапшырма. Бүгүнкү сабакка эң жакшы катыштыңар, азаматсыңар. Бардык окуучулардын окуусуна ийгилик каалайм. Биз бүгүн үйгө тапшырма алалы бүгүнкү сабак боюнча. Урматтуу окуучулар, 107 көнүгүүнү карасаңар, китепте берилген сүрөттөргө карата сүйлөмдөрдү түзгүлө. Йоттошкон тамгалар катышкан сөздөрдүн астын сызгыла. Мисалы, коён токойдо жашайт. Бул сүйлөмдө коён деген сөздө йоттошкон тамгалар кезикти. Ошондуктан алдын бир сызык менен сызып белгиледик. Мына ушундай үлгү катары калган тапшырмаларды аткарабыз. Сүрөттөр боюнча сүйлөмдөрдү түзөбүз. Аткарылган тапшырманын бардыгын WhatsApp аркылуу жөнөткөндү унутпайбыз. Экранда көрсөтүлгөн номер боюнча. Белгиле балдар, биз бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Сабактын башында кандай максаттарды койдук элек? Ооба, биз бүгүн йоттошкон тамгаларды жазылышын, айтылышын билдик. Максаттар ишке аштыбы? Албетте, коюлган максаттары абдан ийгиликтүү болду, Кандай жолдор менен ишке ашты деп ойлойсуңар? Биз йоттошкон тамгалар боюнча көнүгүүлөрдү аткардык, берилген тапшырмалар боюнча. Жана биз кандай натыйжага жетиштик? Биз йоттошкон тамгалардын айырмачылыктарын билдик, жазылышы жана айтылышы боюнча маалыматтарды алдык. Дагы ушул суроолордун негизинде өзүңөрдүн оюңарды айткыңар келсе, төмөндөгү WhatsApp номерине жөнөткөндү унутпагыла. Сиздердин бүгүнкү сабакка катышканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бардык окуучулардын, ар бир окуучунун үйүндө тынчтык болсун.